Анжелика айым Марат менен кандай мамиле курганын айтты. Мен ого бетер жылдыз кылган темага кайрыла турган болсок, албетте өкүнүчтүү. Балким маңдайыма ушул нерсе жазылгандыр. Жарым жылдан бери ушул ушактар токтобой келе жатат. Марат Назарбеков аттуу мырзанын мурдагы жубайы мени күнөөлөп жатат. Марат менен Анжелика сүйүү мамиледе деп ар кандай кептерди таратууда. Ар нерсенин өз убагы бар, чекит коюлса керек. Иш боюнча инсаний мамиледе экенибиз чын, бирок сүйүү мамиледе эмеспиз. Болгондой эмес. Бул Назарбековдун мурдагы аялынын эле чыгарган кеби. Себеби ошол убакта биз жолдошум Урмат экөөбүз ортобузда ажырашуу процесси жүрүп жаткан. Ал айым менен эч бир жакын тааныштыгым жок. Мага ар кандай коркутуу СМСтер, чалуулар менен кайрылган. Анда ал мен сенин эл караган бетиңди жер каратам. Бардык күйөрмандарың сени жек көргөндөй кылам. Марат менен айткандарымды аткарыш керек. Мен алардын үй бүлөсүн жөгөлөтөм деп жазгандары бар. Кандайдыр бир эгоисттик максаттарга жетиш үчүн балдарын бетине кармап, ошол балдардын атасын жамандоо чыныгы аялдык сапатка жатпаса керек. Мындай нерсени ич ара чечсе болмок, мени аралаштырбай эле. Күйөрмандарыма эч көңүл бөлбөгүлө, ар бир адамдын жеке жашоосу болот. Аны эч ким талкуулоого укугу жок. Ой пикирлериңер менин чыгармачылык ишиме айтылса түшүнөм, көтөрөм. Ал эми жеке жашоом, кыздарымды кеп кылгандарды Кудайга койдум демекчимин дейт Анжелика.